Мен урматтуу өкмөттүн өкүлүнө кайрылат элем. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүндөн калбай элден кечирим сурашы керек. Анткени ал кече комитетте чек ара боюнча биздин чек арага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди кимдир бирөөлөр каржылаган, алар акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Жеңиш Разаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Факты жок. Ошолчо Баткенден, чек арадан, Айыл ападан келип бул жерде өкмөткө жакшынакай талабын коюп, радикалдуу сөздөрдү эмес, элдин талабын, карапайым элдин талабын айтып атса, акчага чогулгандар деп атады. Бул абдан чоң ката. Бүгүндөн калбай Разаков сөзсүз түрдө же кызматын тапшырыш керек, ошол сөзү үчүн. Бул деген мазактоо да, кыш жылдеде ушул жерде эл чек арадан кыйналып келип митингге чыгып атса, ал акчага келгендер деп атса. Экинчиден ошол жактагы жанагы эки камакта жаткан баланы дагы күч органдары тезинен бошотуш керек. Аларга массалык башаламандык уюштуруу деп кине коюп атыптыр. Бул дагы туура эмес. Тескерисинче элди мындай коздуп. Ал жактагы айыл башчылар бул жакка келип сүйлөп койсо, аларды куугунтуктап атат. Биз таптакыр күрөшө турган, чече турган маселелер эмес. Өзүбүздүн элибиз менен, өзүбүздүн жанагы чыга амалдар менен күрөшпөш керек. Ошон үчүн тез арада сиз вице-премьер-министрге кайрылыңыз азыр. Рахмат.